Бул короз буга кичинекейлик кылат экен дагы. Бул жанына барганда эле бирдеме деп коюп атат, болду тиги жолобой калып атат. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар жакшыбы? Орозоңуздар кабыл болсун. Бүгүн орозонун канчанчы күнү болуп кетти? 20 же 21 күнү болуп калды жаман. Арада сиздер менен бөлүшө турган маалыматтар көп десем болот. Андыктан четинен баштай берели. Бул жерге азыр бүгүнкү чыгарып койгон отходторду даярдап койдум. Азырынча бирок бере элекмин. Неден баштайлы? Эми бурамалардыга сөз жок азырынча. Булар жакшы тууп атышат. Орсуркодон алыс. Көз тийбесин, Кудайга шүгүр жакшы. Андан кийинки бул жакта билсеңиздер, так, канаке. Баягы эң акыркы видеом кустурация болгон билесиздер, э? Ошол кустурация тоокта. Боул тоок. Кана бери келчи. Кармап көрөлү, мына. Кармасаң, эми көп деле жок, Кудайга шүгүр. Оң болуп калдыбы деп турам, эми көз тийбесин. Түбө. Жакшы. Бир жумадан ашык муну изоляцияда кармадым. Бир гана суу ичти. Суусуна мезим кошуп бердим. Анан анда-санда арак берип аттым. Анан акыркы күнү такыр бул чичип сыйбай калган. Мындайчылыктын ичинде эч нерсе жок болсо керекпи. Анан акыркы күндөрү суюк чичип баштагандан анан бир кандайдыр бир оңолуу процесси башталдыбы деп бир аз жем беримиш болуп, анан 2 күндөн кийин алып келип кошуп койдум. Өлсөң өлдүң, оңолсоң оңолуп кет дедим элем. 2 күндөн бери жакшы, еще кече күнү бир жумуртка тууду. Анан оңолуп келтабы деп койдум. Бул жерде болсо бул жаткан күрт тоок эмес болуш керек, же күрт тоок. Бул жерге бирди салган билесиздер. Ал туруп кеткен. Туруп кеткен жок, жаратпай койду жумурткалардын бардыгын. Анын ордуна кайра башка бирөө жатып алган. 3 күн ордунан жакшы жылбай жатып алгандыгынан жумуртка салдым, өзүнүн эле деришки тарткан. Бирок о чөмчүктөр үстүнө кирип туй бергенден башка жакта эмеси жок калгансып. Улам жумуртка жаңырып, астына жумуртка көбөй бергенден мен дагы койдуп муну башка жакка алып баргам, аны азыр көргөзөм. Бирок ал оюм ишке ашкан жок. Кийинки маселе. Качкыла. Жол, дорога. Андан кийинки маселе. Катар менен баштайын. Кийинки маселе. Булардан бирөө эле калды. Бирөөсү тиякты жерде аны көргөзөм азыр. Кечетен баштап боул тоогум такыр кыймылсыз байкуш. Буга эмне болду билбейм. Бутунан тура албай жатат. Такыр кыймылы жок, аппетити да жок. Бир аз арак берип койдум. Төш этине пенициллин сайдым. Бир аз ичирип койдум. Билармандар ошол жакшы болот дегенмен. Бирок эмнегедир аппетити жок. Мына кече күнү бул жерге жумуртка сыйып койдум элем. Жечи деп. Анан бүгүн эртең менен байкасам, мына былжырап ичи өтүп калыптыр байкуштун. Же ичи өтүп атабы деп анан тетрацикилинден бирди селый азыр жетирип койдум. Бүгүн дагы байкайбыз. Түштө же болбосо кечке жок дагы жетирип көрөм. Андан кийин эң эски жаңылыктардын бири. Мына боул экөө, тетигил 2 жерде жаткан билесиздер. Бирөөсүнүн астында брама болчу, бирөөсүнүн серебристый коктук болчу. Серебристый коктун жумурткаларынын бардыгы тең жарабай калды. Айтмакчы, кийимде кийим боул сокулук жактан, негизи мен эч кимге деле саткан эмесмин. Бирок сокулук жактан бир эже келип, күйөөсүн жиберип, серебристый коктун жумурткасын алып кеткен. Эгер ошол көрүп аткан болсоңуз, номериңиз өчүп калыптыр, мен телефонум бузулуп, башка телефон алдым эле. Номерлердин көбүнчөсү жок болуп атат. Эгер менин номерим сакталып калган болсо, байланыш койсоңуз өтө жакшы болот эле. Себеби ошонун жумурткаларынын бардыгы тең өнбөй жатат. Ошондой маселе. Анан брама, мынакей. Браманын жумурткасын салдым элем. Аныкы чыкты. Бирок азыр мунун астында канча дебейсиңерби? Экөө биригип, кана. Кач, кел. Мына. Мына болгону болу үчөөнү экөө жетелеп жүрөт. Азаматтар аябай чоң жумуш кылышты. Кыскасы, ошо серебристый коктон бирөө чыгыптыр. Чыгып келатканда тиги тебелеп өлтүрүп салыптыр.
тигил, тетиги чүмшүк. Болду. Анан калгандары ошончо чыккан жок, өлүккен. Бул болсо брамалардан үчөөнү жакшы чыгарыптыр. Экөөнү тебелеп коюптур. Бирөө ичинен өлүп калыптыр, чыкпай эле. Экөөнү тебелеп кичине инвалид болуп калыптыр. Аларды инкубаторго алып барып салып, кургагандан кийин жүжөлөрдүн арасына кошком. Тиякта жүжөлөр бар, аларды көргөзөм. Бирок эмнегедир алардын дагы ден соолуктары начар. Чыгып атканда кыйналып калган окшойт. Ошол боюнча мал болбойт, окшойт деп турам. Анан эми буларды азырынча бөлбөй турам. Экөө тең кошулуп кеткени жакшы болду. Себеби бирөөсү бир жака жатып алса дагы чыгармакмын деп. Жата бермек ошол боюнча. Азырда бөлүп алсам кайра жатып алат. Ошондуктан бир аз жүжөлөрүн жетелетип, бир иш кылдык деп өздөрү ойлогондон кийин, кыйраттык дегенден кийин анан бөлүп алам дагы. Өздөрүн давай. Жумуртка тугула дейбиз го, буюрса. Азырынча ушул жакта жатып турат. Тетиги жакка алып койдум элем, чыгып келатканын сиздер көргөзөйүн деп. Бирок менден биринчи эле чымындар келип, өздөрүнүн ишин бүтүрүп, тек азыр куттап кетти, көргөзүм келбей турат. Андан кийин мынакей. Жанагы мен айтып аткан маселе ушул. Боголардын караңыздар, азыр байкасаңыздар болот. Келчи, көргөзүп койчум. Мына. Аркасын байкаңыздар, жүндөрүн кыркып бүтөп салдым. Себеби корозду да бүтөп салдым. Кошулганда үстүнө секиргенде кыскасы жакшы толук кандуу болбой, ошондуктан жумурткалар тукумсуз болуп калып атканданбы деп ойлоп койдум дагы. Бардын тең азыр бүтөп салдым. Бирок жанакы эле сөз түрдө байланышып коюңуз. Номерим бар болсо өтө жакшы болот эле. Калгандары жакшы эле, Кудайга шүгүр. Бирок жумуртка туугандары жакшы, туачат дагы эле. Анан муну эмне үчүн буларга кош койдум дейсиздер. Бул баягы биринчи ооруган тоогум. Муну билесиздер, азыр мен көргөзөйүн. Буларды монтип жыгып алып эле карабасаң, каратпайт экен. Мына. Бүтүп калды негизинен. Бирок бул короз кайра ырбатып атабы деп турам. Же мындан деле ажыратып саламбы? Бул короз буга кичинекейлик кылат экен дагы. Бул жанына барганда эле бирдеме деп коюп атат, болду, тиги жолобой калып атат. Же мен күйөөм башка деп атабы билбейм. Молодец, ыймандуу да. Андан кийин жанакы үстүнө тууй бергендигинен кошумча бул жерге алып келип жумуртка салдым. Буга 5-6-ны салдым. Жөн эле баягы обманка кылып. Дежиский гиганты бул жерге жаткырган. Бул жерге браманын бирөөсү кирип болгондон муну бул жерге жаткырган. Бирок айттым го. Тооктордун асылы азырынча мага дагы да болсо списокто биринчи орунда брамалар турат. Алып келдим. 1-2 чочулады, арды басты, бир күнчө жакшы жаткан жок дагы болду. Андан интип барайын эле, мейли деп ушул жерге да макул болуп жатып алды мына. Бүгүн буюрса буга Дежиский гиганттын жумурткаларын салам деп ойлоп отурам. Дежиский гигант мына жатпай койду. Жумурткасын таштады. Такыр болбогон жанагы жерге алып барып кайра таштап салдым. Ошондой маселе. Так, андан кийин билесиздер, акыркы жолу эмес, жанынан мурункусундагы инкубаторга жумуртка салганбыз. 85 штук салгам. Же 86 ушундай. 86 штуктан болжол менен 50дөйү чыкты. 20 дайга чукулу ичинен өнүп, бирок өлүп калган экен. Ошондой маселе болуп чыкты. Анан эң негизгиси брамалар менен Дежиский гиганттардыкы жакшы чыкты. Анан анча-мынча серебристик коктон бир 4-5 жүрөт болду. Булар бирок Кудайга шүгүр ден соолуктары жакшы. Аппетиттери жакшы. Мына. Байкаган болсоңуздар, мына боул экөө. Боул. Анан боул. Бул экөө жанагы короз тооктун алдынан алгандар ушулар. Тебелеп салыптыр, кыйнап коюптур. Кыскасы бутунда жүнү бар тооктор бир аз чыгарып атканда жүдөөрөөк болот экен да, ушуну тебелеп коюшат экен, зыян жеткизип коет экен. Боул. Бул. Бул болсо инкубатордон чыккан, мындагы аппетити жок, бул дагы жүрөт. Анан калгандары Кудайга шүгүр жакшы. Булардын оноосун уже эсине берип салгам. Калгандары эми бул алыска кете тургандар. Буларды дагы бир аз багып берем. Жемине болсо Ж1ди жеп атышат. Ж1 50 сом болуп кетти. Элестеткиле, былтыр ушул маалда 39, 38, ашып барса 40 сомго чейин болуп аткан. Быйыл 50 сом болуптур. Кымбат.
Бул жерге болсо дагы кошумча неме жазадым. Буру дер десем болот. Бул жерге бүгүн эмес, бүгүн болбосо да эртең неме алып келем. Несушка алып келем. Анан кандай несушка экенин буюрса келгенден кийин толугу менен маалымат берем. Аларды өзүнчө багайындап атам. Алар өзүмө калат. Билесиздер, адилерди жоготкон болчумун. Адилер жакпай калды деп. Эми адилер баккандарга болбоңуздар. Болгону мага жакпай калды. Анан несушкалардын ичинен башкасын багайын деп башка несушка карап, ошолорго заказ кылып койгом. Буюрса бүгүн чыгып атат дейт. Эми кеч менен же болбосо эртең менен алып келем. Ошондой. Бул жерге 2 лампочка койдум. Кадимгидей эле бирөөсүн өчүрүп кое турган. Бул жерден өчүрүп коем. Бирөөсүн иштетким келсе, бул жерден токко айлат. Ушундай. Так, аккумулятор. Аккумулятор болсо жаңы. Светоч элек. Негизгисинен инкубатор болсо таптакыр өчүргөн жокмун. Ичинен алдым. Алар менен кайра дароо эле ичине салдым. Мында жалгыз гана Браманыкын и бир аз анча мынча дежиский гигант салдым. Брамага заказ көбүрөөк болуп жатат. Ошондой маселе. Бөлүшө турган маселелерден. Дагы эмнени айтайын? Дагы бир жаңылык десем болот. Бир канча күн болду. Бир 20 күндөй болуп калды окшойт. Бирок атайын сиздер үчүн бул жумурткаларды сактап отурдум, көргөзөйүн деп. Сыртынан караганда обычный жумуртканын жанында кичинекей жумуртка турган сыяктуу болушу мүмкүн, бирок жок, андай эмес. Балким обычный жумуртканын жанында чоң жумуртка турат. Бул Браманыкы. Бул деле караңыздар, чоңдугун колго араң батат. Ошол жумуртканын жанында мону караңыздар. Индиктин жумурткасы дагы ушундай эмес болуш керек. Балким болсо моунчалык болор, ашып барса. Бирок точно моунчалык эмес да. Не деген жумуртка болуп карагалачы. Өтө чоң. Мондан экөө келет. Бул Браманын жумурткасы, бул мраморный коктун жумурткасы, бул жанакы орлу тогун тууган, муну дагы ошол тууган. Эми абайкуштун атын орлу кылып алдым окшойт, орлу эмес, эми мраморный кок деп эле коеюнчу, өзүнчө изоляцияда жаткан. Бул болсо, бул серебристый коктуку. Бул болсо дежиский гиганттыкы. Бул болсо ошол эле мраморный коктуку, бирок обычный күндө тууган жумурткасы. Карагыла. Кээде ушундай тууп коет экен, мындайдан дагы бар. Негизи тиякта лотокто салынып турат. Эч кимге бергим келбей, эч кимге саткым келбей, атайын сиздерге көргөзөйүн деп алып койдум, карагыла. Ушундай да жумуртка болот экен.